Рахмат. Рахмат. Ассаламу алейкум, бир тугандар. Рахмат. Шундай кол чабып койсоңуздар, бир аз өзүмдү ыздоровый сезип деп элечим. Мындайра калып коеюн, көрүнбөй калам го. Тосулуп калсыр. Ассаламу алейкум, бир тугандар. Ассаламу алейкум. Эми мына жыл жаңырып да келатат, жаңы жылда жакындап келатат. Эми жаңы жыл эми жакшы майрам, бирибизге ошол майрамдын алдында жакшы тилектерди айтат экенбиз. Мына ар бириңиздин алдысы бир учурларда токтоп калды эле, кайра жанданып, өзүнүн учуруна келип, анан бул концертке мына агайыбыздын жазган тамашалары менен чыгып атышат балдардын баары. Анан мен бир нерсени айтайын дедим да, биз аксакал катары, мына мен Рахман агайдан кийин мына ушул ар бир айдын алтысында аксакал катары катышып атпаймынбы? Биз ушу бийликтегилерге Рахман агай баш болуп, бийликти кийинки муунга, жаштарга кантип өткөрүп бериш керек экенин көрсөтөлү деп атабыз да. Акырында минтип келип, мына ушинтип эле өткөрүп берип койсо болот. Балдарды жол көрсөтүп койсо болот, балдар өзүнүн эл үчүн дагы кызматын кыла берет деп, мына акырындан келип бир аксакал катары конок болуп, жол көрсөтүп, аркасында туруп, капталында туруп, ойлорубузду, тилектерибизди айтып коюп турабыз. Мына балдар өсүп, сиздердин кол чабыңыздарга мынакей ээ болуп, абдан жакшы ийгиликке жетишип атат. Жигиттерге бир кол чабып коюңуздар. Рахмат. Өткөндөгү бийликти өткөрүп берип коебуз, бирок бийликке көнүп калган киши болбойт экен да. Мурдагы ар бир айдын алтысында, мурдагы айдын алтысында сахнага чыгып алып, жарым сааттан ашык сүйлөп алдым да, көнүп калган боюнча элечи. Анан агайыбыз бияка чыкканда мен өзүм ыңгайсыз болуп калдым да, анан бир нерсе эсиме түшүп калды да, бул жолкусунда ошон мындай бир эстеп, бир жерге бир корпоратив болот го азыр, бир корпоратив болуп калса, бир прокуратуранын корпоратив болуп калган экен. Кол алдында иштеген бирөө кызып калыптыр дагы, жетекчисин аябай неудобно кылып коюптур да, тамашалайм деп. Анан эртеси күнү ойгонуп алып эстептир да, кече уят кылып койгон турбаймынбы? Рамкадан чыгып кеттим, башка нерселерди айтып коюптурмун деп, эртеси күнү жумушка ошол жана сүрөттүн рамкасын көтөрүп алып, башына кийип алып келиптир да. Эмне десе, кече рамкадан чыгып кеттим, кайра кирип алдым, кечирип коесуз деп коет дейт. Ансарында мен өткөндө аябай көп сүйлөп алган экенмин. Эми көпчүлүгү бул жерде балдардын ошол чыгарган, ойногон тамашаларына көңүл бурасыздар. Анан мен чыксам эле өзүм адатым боюнча эле баягы айымдарга тамашалай бермей адатым бар эмеспи? Бир экөөбүз сөз дагы айымдар жөнүндө айтпасак болбойт да. Бир күнү кайненеси келине жан келин айтыптыр да. Мен сага бир кичине бир мындай бир өзүмдүн кеңешимди айтып коеюн. Күйөөңө жакшылап карагын, жакшы мамиле кыл. Эркекке жакшылап мамиле кылсаң, ал дагы сени жакшылап багат. Мисалы, ысык чай бересиң дагы, кара чайдан ысык кылып бересиң дагы, нават салып берсең, бул ысык болот. Эгерде көк чай берсең, ал суук болот. Мунушун айырмасын билип ал. Ысык чай берип турсаң, ден соолугуна жакшы болот. Эт салып берсең, бир жакшылап кайнатып, ал ысык болот. Анан эми күрүчтөн мындай бир сууга кайнатып берип койсоң, ал суук болуп калат. Десе келини сураптыр, апа, бир нерсе сурайын дедим эле. Өзү негизи эркектер ысыкка киреби же суукка киреби? Десе апасы айтыптыр, эркектер 50 жашка чейин ысыкка кирет, 50ден кийин суукка кирет деп коет дейт. Сыңарындай баягы кандай мамиле кылып турган болсо, эркектер ошо бир топко чейин эле жакшы болуп жүрө бериши мүмкүн экен да. Анан мен ушул айымдарга таң кала берем да, кандай мамиле кылсаңыздар, мен ошон үчүн тамашалайм да, кандай мамиле кылсаңыздар күйөө деле ошондой мамиле кылат да. Мисалы, жаш кезинде таанышканда байкап көрсөңүздөр, жигит колунан келишинче аракет кылып, жакшы мамилелерди кылып, киного алып барып, театрга алып барып, гүл алып келип берип, ошентет экен. Үйлөнгөндөн кийин гүл алып келсең урушат го, ошонун ордуна картошка алып келбейсиңби дейт го. Үйлөнгөндөн кийин башкача мамилелер боло баштайт го. Ансарында дайыма жакшы мамиле болуп турса эле, бири-бирине жакшы мамиле болуп турат экен да. Ошондо кийин 50 жаштан курагы өтүп калгандан кийин анан эркекке башкача дагы мамилелер боло баштайт экен, аял затынын мындай бир. Ошон үчүн анан эркек мындай бир анекдотко эме болуп такалып калат экен да. Мен бир анекдот эсиме түштү. Бир күнү бирөө поездга чөйүн деп барып, чөйүн деп атса эле жүрөгү дүкүлдөп калган экен. Дүкүлдөсө досуна телефон чалыптыр. Дос,
ушул поездга менен бир жака барайын десем эле жүрөгүм дүкүлдөп атат. Не кылсам болот десе, дос катары кеңеш бериптир. Эми жамандык сезип атсаң керек, түшпөй эле кой дептир. Поездга түшпөй калып үйгө келип жатса, бир күндөн кийин угуп калыптыр, баягы поезд авария болуп кеттир да. Рас болгон турбай, кутулдум рас. Кырсыктан кутулуп калдым деп сүйүнүп үйдө жатат. Бир айдан кийин жумушу болуп калып, бир жака самолет менен учайын деп аэропортко барса, жүрөгү дагы дүкүлдөй баштаптыр. Баягыдай кырсык болуп кетпесин деп үйгө келип жатып алган экен, барбай самолетке түшпөй. Телевизор көрүп отурса, телевизордон көрсөтүп калыптыр, баягы самолет авария болуп, дагы катастрофа болуп кеттир да. Дагы кутулдум, Кудайыма шүгүр деп анан өзүнчө жалгыз жатып, жүрөгүнөн сураптыр да. Жүрөгүм, сага рахмат айтайын. Мына поезддан сактап калдың жамандыкты сезип, самолеттен сактап калдың жамандыкты сезип, анан бир нерсе сурайын дедим эле. Мен үйлөнүп атканда каякта элең дептир да. Десе, жүрөгүм мынтип коет имиш. Жүрөгү кейип туруп мынтип коет имиш. Сен туура түшүн, мен анчалык чоң балени сезбейм деп коет имиш. Анча-мынча майда кырсы экен да беркилерчи. Эми тамаша айымдарды капа кылгым келбейт. Современный да бир жүрөк десе бир анекдот бар экен, современный. Жигит досуна кече бир жерде окуп калдым да, жигит досуна телефон чалып, дос, эки кызды жакшы көрүп калдым, экөө тең аябай сулуу экен, кимиси менен сүйлөшсөм болот, кимиси менен жүрүп алайын десе, досу досчулук кылып, жүрөгүң эмне деп айтып атат, жүрөгүңдөн сура десе, досу мынтип коет дейт. Жүрөгүм эмне демек эле, аялым билип калса аябай дүкүлдөйт го деп коет дейт анан. Ансарындай айымдарды жакшы көрөм мен. Урматтап, сыйлап турабыз. Аял затынан да бир нерсени сурайын дедим эле, мына эрте менен таң атканда болбогон нерседен уруш чыгарасыздар. Мындай эле бир нерседен эле, мисалы, жумушка эми настроениемен кетейин деп атсаң эле, чай берип атып эле. Ай, карап койбойсуң дейт, эшикти карап койсоң боло кичине. Эшикти мындай бир оңоп койсоң, эркексиңби кичине, элдин эркектеринде эле кыйчылдайт эле. Эшикти мынтип койбойсуң, эшикти мынтип койбойсуң деп, эшик деп атырып, жумушка кетет. Жумушта барып, иштеп атсаң, телефон чалат. Алло, не болду десең, эшикти унуткан жоксуңбу айтып коеюн ай. Эсиңе салып коеюн деп атам. Кошуна да келип кетти, асыл кыйчылдап атат. Дейт, кайра кечинде чарчап жумуштан келсең, дагы тамакка отурганда айтат. Эшик эмне болду, эшик. Анан ошон менен жини келген эркек эмне кылат? Барат ачуусу келиптир, эшикти чыгарыптыр, анын тарс этип туруп, ургутуп, ушинтип эме кыла берет экен да, мына эшик кыйчылдап калды деп эле. Мен аялдарга ошо түшүнбөйм да, мындай эркектер кичине тупойрок болобуз, мындай айландырбай эле айтыш керек да, эмне каалап аткан болсоңор, эмне жакшы көрүп аткан болсоңор мындай. Аял негизи урушуп атып теркелейт экен да өзү. Анан уруш кээде ошон үчүн эркектерге айтайын деп атам. Аялдар урушуп атса эле мындай карап коюш керек да, күлүп эле, эшик кыйчылдап калган турбайбы деп эле коюш керек экен да. Эми эркектерге түс айтпасаң, эркектер кийинки убактарда көп түшүнбөй баратат да. Жана көк чайдан иче берип, билбейм шыгылып. Эркектер түшүнбөгөстүгүнүн айынан ушул 50дөн өткөндөн кийин көп айымдарда нарушение болуп атат өзү. Ошон үчүн жакшы мамиле жасап туруш керек экен. Эркекке мындай түсмө түс айтып туруш керек экен да. Биз көп түшүнө бербейт экенбиз эркек.